Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл дарыяларда 2-3 эсе суу аз болуп жатат. Жалпысынан Кыргызстан боюнча суу өткөн жылдарга салыштырмалуу 40% аз келүүдө. Анын себеби тоо чокулары жылыбай, мөңгү ээрибей жаткандыгын окумуштууларыбыз баштап бардыгы айтып жатышат. Министрлер кабинетинин Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев Батыш Чоң Чүй каналынын башкы бөлүмүнөн баштап жалпы суунун агымын жана суу тартыштыгынын чоо жайын жеринен текшерип көрдү. Негизи суунун тартылыштыгы көрүнүп турат. Бул мына каналдын өзүнөн деле көрүнүп атат. Ошондуктан азыр бүт аракеттердин жумшап атабыз. Жана карайки эң акыркы точка бул Панфилов району, ошо Панфилов районуна жеткизгенге. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешев мына бул жерде күтүүсүз текшерип келгенде бул жердеги эс алуучуларга күчөтүлгөн тартипте атайын катуу чара көрсөтүүлөрүн айтты. Бул кезектеги рейд учурунда Чоң Чүй каналынын башкы бөлүмүнө дасторкон жайып коноктосуп отурган адамдарга ким уруксаат бергенин өзү көзөмөлгө алды. Эме бул чындыгында режимный объект деп коет. Суу чарбанын жерде головной ушу жерден мындай эме көрүнүш болгону бул абдан чоң жаман нерсе. Эми буга мен эртең понедельник күнү чара көрүп, наверное, мындай ишмерлердин кереги жок деп ойлойм. Ысык Ата районундагы Чоң Чүй каналынын башкы бөлүмүндө суунун агымы 37,9 көрсөтүп жатат. Демек, бир жуманын ичинде дагы азайып кеткени байкалат. 2 жума мурда суу кенен болчу. Мына бүгүн азыр 38,9 куб суу бул ушу Южный каналга чыгып атат. Но негизи ушу жерде эле кабинет министринин төрагасы Улукбек Касабалдинович менен чогуу келгенде бул жерде 41 куб болчу. Өткөн жыйында кабыл алынган чечимдер толук аткарылбай жатканын Эркин Тентешев баса белгиледи. Анткени ар бир суу түтүктөрүнө табличка коюлуп, сууну туура бөлүштүрүү талабы коюлган. Ар бир водовыпуска табличка болуш керек. Ал ошол жерде айтылып турат, допустим, бүгүнкү күндө лимит момунча. Азыр момунча кетип атат деген. Же табличкасы жок, же рейкасы жок жердечи. Чүйдүн жетекчиси унаасын өзү айдап алып, суу бойлоп жүрүп отурду. Чоң Чүй каналынын ичи таштандыга толуп, таш, кум, балыр басып, суунун агышы жай болуп калган. Бул арыктын ичи көп жылдан бери тазаланбаганын айтып турат. Башка өлкөлөрдө асты бетонировать этип татнакай канал жасалса потеря болбойт да. Ама бул жерде ушундан жылдай аткандыгынан бул көп потеря сиңип кетип атат жерге. Жаан тамчылатып сугаруу ыкмасы азыркы учурда абдан өнүмдүү жана пайдалуу технология экенин көрсөтүүдө. Ысык Ата районунун Красная Речка айландагы томат заводу 600 гектардан ашуун жерге помидор тегилип, тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуп келишет. Тамчылатып сугаруу дагы өтө жакшы жыйынтык берет экен. Анткени мына биз турган жер азыр 25 гектардан чоң, бул бир эле жагы, бул жеринде дагы абдан көп. Бул жердеги ушул сукатчылардын айтымына караганда, күнүнө бир мал тамчылатып суу кой берип турушат. Ысык Ата районунда 55.371 гектар айдоо жери бар. Бул чоң суу сактагычка 3 миллион куб суу батат. Муну менен 20 гектар айдоо жерлерди сугарууга болот. Түнкү абанын температурасы бул тоо булактары кириш үчүн плюс 20 градус болуш керек да. Азыркы күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыз, болгону 14-16 градус болот. Белгилей кетсек, кургакчылыктан улам Чүй облусунун дарыяларында суу нормадан 2,5 эсе аз болду. Ысык Ата суу сактагычына топтолгон суу толугу менен агызылып, учурда 2,5 куб метр суу секундасына агып чыгууда. Ал эми Чүй жана Ысык Ата районундагы 9000 гектардан ашуун жерди сугарчу кегети суусу секундасына 1 куб метр гана суу берүүдө. Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор дегендей, Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев суу үнөмдөө эң башкы милдет экендигин дагы бир ирет айтып белгилеп кетти.